Арыбаңыз урматтуу көрөрман, аты жөнүм Кайрат Кенжебаев, Стоп Беспредел медиа порталынын кезектеги журналисттик иликтөөсү. Алдыңкы мүнөттөрдө Оштогу карапайым калктын канын мите курттай соргон жер шылуундары тууралуу айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Мына салынып аткан, берилип аткан жерлерге баягы 5 трансформация мыйзамсыз түрдө булуп неме кылып госрегистри айыл өкмөтү архитектор үчөө бирге алып туруп мыйзамсыз мында чекке берип атат. Бул бу жерде анархиябы? Шенген бирөөсү бар да жогору жактан. Коркпойт да эч Оларга пул берсе кыла берет экен да. Бул мен мындай толук билбейт экен, бирок кечегиде үстүртөн уктум баягы. КСУ тергөө жүргүзүп атат, андай мындай деген да. 88 госак даярдалып, ошо 88 госак азыркы күндө выемка менен органдарга кеткен да. Туура эмес кылып атат, маалыматты кылып атат, кесип атат. Биздин берген менчик укугубуз бар, бизден эч ким сураган жок деп. А прокуратура 4-5 жолу кылмыш ишин козгодон баш тартты. Мен келгениме 10 күн болду. 10 күн болду сиз келгениңизге. Жакын деле Ош облусунун Кара Суу районунун акими Темир Болот Абыкеев жерлерди мыйзамсыз бөлүштүрүүгө шектелип, УКМК тарабынан кармалды. Маалыматка ылайык, ынтымак айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүүдө Абыкеевдин катышы бар экени жана териштирүү учурунда анын ири өлчөмдө акча алганы аныкталган. Ал эми 10 июлда Камчыбек Ташиев Кара Суу районунда элге деп бөлүнгөн 138 гектарга байланыштуу маселе көтөрүп, жер тилкелери сатылып жатканын айткан. Атайын кызматтын төрагасы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сынга алган жайы да бар. Элге бир үлүшүн, байлыгын ушулундара карматпашыбыз керек да. Бул башка негизги маселе биздики ушул. Кара Суу районундагы жер маселеси курч турган көйгөйлөрдүн бири. Канча жылдан бери чечилбей кабыргасынан да турат. Маселен, биздин журналистик топ 2022 жылы дал ушул Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айылындагы жер көйгөйлөрүн чагылдырганбыз. Анда 15 жылдан бери айыл өкмөттү бийлеп түшпөс ханга айланган Кантөрө Жантөрөев жана анын айланасындагы жер ызы чууларына токтолгонбуз. Бана эч кандай чымын болсам адам. Келдиң да кайра сүйлөтө бересиң. Мага бер мен. Мага келдиң. Мага келсең мына жооп берейин. Колуң мыйзамдуу болсо документ. Кызыл китеп кылып ал деген. Эмне үчүн кылбай жүрөсүң азыркыча? Кылып атабыз. Эмне үчүн кылбай атат барды? Эмне үчүн кылбай атат? Айтып берейинби? Эмне үчүн кылбай атат? Айлык неме бар? Госрегистр. Эгер силерде менчиктеди каттасыңар биз сотко беребиз, обу деп бул мында мен каршымын, обу деп мындай сычка берди. Кимге айтыптын ошону? Айыл өкмөтү уюштуруп атат. Айлыкса болбойт. Айыл өкмөт качан? Мен госрегистрлерге барып 17 жылы мына бул ушул жерде туруп айткам. Кабарым бар. 14 жылдан бери иштеп бүт жерди барып берип келген. Оформить этпейсиң деп, эгер болсо үстүңөр жазам деп айыл өкмөтү бүт барды ошо буларга ошондой указание берди. Ошондо берди элеске. Берген, биссиз документ кыла албайсың депчи. Катта Талдыктан бир 100 000 кредит алгам. Аны бир убактынча төлөй албай калдым. Жериңиз бар экен, ошону арестация этебиз деди. Эттик деди уже. Анын Арестке койдук деди. Арестке койдук деди. Анан бул кандай жер экен деп мен түшүнгөн жок. Мен жерим жок болчу дедим. Десем, жок, жериңиз бар экен Торгой булакта деди. Биз бир сыйра көрүп да келдик деди. Семьябыздан менден улуу эң улуу эжем бар, 74-жылкы. Ошол эжеме дагы 3 кызын атында сатылган жерлер экен. Бул кишинин кайра айыл өкмөт болуп шайланганын себеби мен деп ойлойм. Себеби мыйзамсыз берилип кеткен жерлер көп. Бунун атын жабыш керек бул киши. Кара Суу районунан эле 112 арыз бул жер гана маселеси боюнча. Бирок фактылар кашкайып көрүнүп турса да, ачык айкын иликтеп, жиликтеп берсек дагы али күнчө көңүл жылытарлык жыйынтык жок. Биз кайрадан Катта Талдык айыл өкмөтүнө баш багып, айтып бүткүс дастанга айланган жер көйгөйүнө көз чаптырдык. 3 жылдан бери жерлери талашка түшкөн Торгой булак дыйкан чарбасынын мүчөлөрү менен баарлаштык. Алардын айтымында Кантөрө Жантөрөев кызматтан кеткени менен олутту деле эч нерсе өзгөргөн эмес. Баш аламандык уланууда. Торгой булак дыйкан чарбасы 96, 95, 96, 97 жылдары курулган. Себеби илгерки бирдик совхоздун багын эптей албай айыл өкмөтү өздөрү келип бизге тапшырып кеткен дыйкан чарбаларга, дыйкандарга. Ошондон бери өзү карап келет. Кийин
2000-жылдары келип илгерки карыздарын бизге төлөп турган ушу бакчыларга. Алып аткан кезде. Алып эгип иштетип аткан кезде илгерки баягы бирдик совхозунун ошол жерде экенге кеткен бүт каражаттарын бизге төлөп турган. Төлөтүп, аны ошондон кийин неме кылган. Ошондо биздин мынау жер жолдон буягы полный биз дыйкан чарбанын жери, Торгой булак. Бул 55-контур. Анан мына жерлер бывший биздин 11,5 гектар үлүс жерибиз болгон. Мына үйлөр турган жер. Алар чекке берилип кетти. Ошону бизде ошол убакта да бизден сурабай этпей чекке берип кеткен. Анан азыркы убактагы 19-жылы булар өздөрү сураныптыр. Мына катында турат, өздөрү суранды деп. Суранган жери мына жерге бу чек берилген жерге кайрак жер деп туруп, умышленный мындай алып туруп, кортундалап, гипреземден алып туруп, анан кийин буяка кирип кетет. Фактически буяка токортунду чыгартып 62-нчи мына токтом менен. Анан кийин факт иш жүзүндө 55-контурга дыйкан чарбанын ичине кирип чек бере берет. Мына бактын ичине уже бактын ичине чек берилди. Берилген, токтом чыккан олордуку. Элдер берип кетти ошондо. Артына үйлөрчү тетиги. Бар коелдар да ошо биз дыйкан чарбанын жерлери. О жерде көчөттөрүн жулуп, неме кылып ошо чекке берилип, адамдар менен азыр мындай болуп атат. Бул өздөрү сураган турбайбы документ? Ошону түшүндүрүп кетсеңиз, 6 гектардан бер жакта калды. Бул жердин баары Алмабак, Торгой булак дыйкан чарбасынын жери болот. Ол суралган мамлекеттен келген токтом чыккан жер мына жерлер, мына. Бактан тышкары 62-контур. Факт биз башында кийин тактап гипрезем тактаганда бизге 62 эмес, биз 55-контур. 55-контурга токтом чыккан жок. Мына салынып аткан, берилип аткан жерлерге баягы без трансформация мыйзамсыз түрдө булуп неме кылып госрегистри айыл өкмөттү архитектор үчөө биригип алып туруп мыйзамсыз мындай чекке берип атат. Бул эме бул жөнүндө уже органдар уже иштеп атат. Бирок 2 жылдан бери көз жумду, акча берип койсо басып коймой, унчукпай койбой деп. Мисалы УУДда 1 жыл жатты документтер. Результат болгон жок. Карасын барысаны берет. Көрүп туруп ушуна кылган. Буларды ким контроль кылат мен билбейм. Эмне себептен бул бюджеттен акча алып, ушу налог ушуларды дыйкан жардан топтолгон акчасын акча алат, анан улардын кызматын кылбайт. Ошону урматтуу Садыр Нуркожоевич буларды контроль кылса болбойт. Билем, сиздер өтө жакшы иштеп атасыздар. Өзүңүз жаныңыздарды аябай иштеп атасыздар. Камшек Кыргызшаев дагы ушундай өзүн аябай иштеп атат. Иштегиңизди көрүп атабыз. А бирок сиздин колуңуз астындагы мына органдар мындай контроль жок, иштебей жатат. Буну контроль кылыш керек. Документ турат, баары турат, документ турат. Мына эскертүү турат. Соттун мына арест каттары турат. Арестке эскертүү каттар турат. Ошого карабай мындай күчкө салып атат. Бул бу жерде анархиябы? Андай билбейм, эч биз түшүнүксүз бул структура болуп атат. Бундайды эретке берсе элдердин арасында наоборот кандай жакшы иштериңизди кылып атсаңыздар дагы сиздерге көп сыйпайт. Силердин атыңар адресиңе өтө жаман отзыв алып берет бул акмактар. Буларда карабаса болбойт. Айыл өкмөтү карасын прокурорун мисалы. Мынау УУДлардын акыркы спецгруппа текшергенде полный мыйзамдуулугун далилдеди. Булардын багылган документтер бардыгы жасалган аракеттери өздөрүнүн кортундагы фиктивный болуп чыкты. Картасы, контуру да башка чыкты. Булардын мошеннический немесин ачыкталды. Бул ачык эле иш козголот. Просто ошого дери 2 жылга дери ушунча адамдарды жүдөтүп, мындай мына үй салынып турат. Ошол чек бар, адамдар бар, көчөттөрдүн үстүнө экен салган. Бул ошону көзөмөлгө албаган мынау 2 путтуу погончондорду карап бериңиздер. Урматтуу башбулак эли. Билесиңер, Кантөр ошол жерде жашайт, жашоонун тургуну. Оғанда силерге суу чыгабызда Баберден 22 миллион акча бөлүнгөн. Элдерден 1 миллиондон ашык акча топтоп, бардыгын топтоп бергенсиңер. Ошону конкретно ачыктан ачык эле жеп алып, сууну бир жерден турбаларды бир видеого тартып туруп, эч кандай кылбай бир эски крандарды кылып немелери иштетпей, показок кылдырып чыгарды кылып, onu объектти тапшырган. Иш кылбай тапшырып. Биз мурунку тарткандан келип суу чыкты дегенден көргөнбүз. Ошо эми карасаңыз 22 миллион акча, 23 миллион акча ошо элдин акчасын жеп алып, ырыскын жеп алып,
Кантип ошол кантөре ошол немеде башпалата баш көтөрүп жүрөт. Кантип ошо кантөрөнү башпала келип ошол жерде батырып жүрөт. Адамдардын ырыскысы. Суусу. Азыр эми эски кудуктар менен жашап атат. Ушундай адамды кантип батырып жүрөсүңөр? Силерде мындай гордость барбы теги? Мен ошону айтайын дедим. Биз ошондой адам менен иштеп атабыз. Ошондой адамдын мындай результаты болуп атат мына жерде. Ал эми бакыт талашкандар илгертен талашып келе атат. Биз дыйкан чарба болуптур, мали алсын деп жерди ажыратып бергенде 1,5 гектар калдардын багынан ажыратып бергенбиз. Ошо жерден деле алалышпайлык, айрылык неме кууратып жок кылышты, дагы талашты, башташып атат да. Ал биз турган жер Бекен Рахман деген бабабыздын жери эле. Ол адам мына көрүп турат. Соттун чечимдери бар, бул жер үй салынбасын, көрктөндүрсүн деген. Биз эми көрктөндүрөлүк десек, уже жол бербей атат. Бул жактан адап жер биздики деп өкмөттөр талашып, адамдарга ошо эч бир возможность жок да. Азыр мына үйлөр салган себеби кечеде мына биз дагы келип айттык, бул үйлөр бекер салып атасыңар. Эгер жаңы соттун чечимдери чыгып кокусунан бузулат десе, эмне дейсиңер десек, айтып атат. Сала бергиле, мына мен жооп берем деп өкмөттүн архитектуралар ошентиптир. Сала бергиле, биз жооп беребиз деп деген сөздөрү бар. Булар айтып атат. Ошону салып атабыз деди. Анан биз өзүбүз сөз айтып койсо эле. Ооба. Анан биз айттык, эми мейли салсаңар сала бергиле, кийин соңку өзүңөргө кыйын болуп калбасын, бекер күйүп калбагыла. Эми бул менин деле жерим эмес. Баары сүрүлөт. Менин деле жер эмес, бул өкмөттүн жери эмес, бул эми бир кудайдын жери. Десек деле ошо өтпөйт да, чечим чыккан кое тургансак болбоду. Эми болсо биз деле будан бир 4-5 жыл баштап эле көрктөндүрмөкпүз. Көрктөндүрөлү десек, өкмөттөн келишип, силер көрктөндүрбөгүлө, токтогула, биз бул жерди чекке беребиз. Эгер биз утуп калсак көрөсүңөр, биз силерди бакка жолотпойбуз деген сөздөр болгон булардын. Же булардын үстүндө ишенген адамдары барбы, коркпой турган. Колуңар келсе каматып бирге дегенге чейин барышкан. Өкмөт адамдары. Ошол кезде Кантөре Жантөреев беле? Ошол эле. Анан эми олордун ошондой сөз сүйлөгөнүнө караганда, бул жердеги мына дыйкан чарба мүчөлөрү, карапайым элдер, оларга бир кумурска эле көрүнүп атат эми, ошол сөздөргө караганда. Колуңан келсе каматып дегенине караганда. Эми буна ушул эми карапайым калкты бир көзөмөлдөй турган адамдар барбы, жокпу, биз түзүп эле ушунда канча жылдан бери арызданып, даттанып келе атабыз. Бир мындай бир биз жака бир ийилген нерсе жок да, адам жок. Прессалардан келишти, президентке кайрылдык. Эми азыр эми ошол жака башта да кайрылганбыз. Бул нерсе көп бардыра сотторго, прокуратурага, райондук акимияттерге, губернаторго чейин кайрылсак да болбоду бул нерселер. Анан эми булар жамаасы буяктан өткөн баягында Раки пресстен келишип неме кылышты эле. Олар деле бул жактан мейли жайлайбыз деп барып кийин чыга албай калышты. Бул жактан токтогула, кыйшаңдабагыла деген адамдар бар да үстүнөн, булардын үстүнөн. Токтотуп койгон. Ошо кызыктар адамдар. Кызыктар адамдар бар да. Эми бул жер көктөндүргөнгө кызыкса, биз азыр көрктөндүргөнгө. Биздин жолубуз тосо. Алма бак кылганга. Алма кылабыз, кандай болсо биз көгөрчүбүз керек да бул жердичи. Ошолордун бардыгын эми кандай биздин жолубузду ача турган бир адам бар, ошолорду бир биз жака ийиле турган. Ошо биз силер келгенге пайдаланып, биз ошолордон бир суранат элек. Президентке же наркы камчок ташибдерге ошо бардык эле жерлерди башак алып, жараңда жакшы эле иш кылып атат. Бизге келгенде эле жок да ушул нерсе. Биз жака ишалыгы көлөк Үлүшчүлегиңиз барбы сизде өзү? Могу бактан тышкары. Үлүш жерим болгон бул жерде. Мына ошол аркаңарда турган жерде үлүш жерибиз болгон, мына ошол жерлерде. Ооба, ушул жерде үлүшүбүз болгон. Бизден сурабайм. Анан ушул жерде кийин чек кылып баштады. Бизге да айткан деле эмес. Башка деле кылган эмес. Карасак эле бул жерге чек берип үйлөр түшө баштады. Анан кийин мен барып сурадым, бул жерде эмне кылган? Биз үлүшүбүз эмне кылсак, үлүштү беребиз силерге деди. Анан жылып бул жогору жагына жылдырды бул жерде кичине жерге. Одан 2 жыл өтпөй эле бул жагын чек кылып берди. Одан кийин дагы тополоң болду, анан сөйөк заводтун жанынан аукционго жер койду. Бир үчөөбүз ал жерди утуп алсак, кийин ал жер үлүш жерлер экен. Үлүштүн адамдар чыкты дагы. Бул жерден да үлүш тийбей калдыбы? Анан ошодон көрүнгөн жерин жалдырап, ого барасың, берип тур жериңе айдап турайын. Эми 1-2 малыбыз бар. Тартып алып чекке берип анан үлүш жер жок. Жок жүрөбүз. Жок. Ошону айт. Эч абсолютно жок да бул нерсе. Эми кичине бакты баягы убагында өкмөт алып атат уже чекеден. Өкмөт ошол убакта карыз болуп,
ошондо мына ушул жердин төлөгүлө бак силерге калат. Биз силерге тийбейбиз, жардам беребиз керек болсо деген. Анан биз эми акыркы 2 уюмду сатып ушул жерди сатып алганмын ошо вакытчы. Сатып алганмын, азыр эми келип жер талашып атат. Анан эми бул кандай деген бул неме жок да, чындык жок болот бул жерден. Ошондогу уйду сатпаган мен ошол уюм хотя бирөөсү канча уй болот эле, экөө болгондо деле. Эми бала чагамдын ырысы кыйып ошол жерде 2 уй сатып алып бергем, акыркы 2 уюму. Эми ошо өкмөт кичине бизге жардам берсе, дагы уйлуу болуп калам деп. Анан эми бул жерден бизден үлүшүбүз жерди суулуу жер жок болгондо кайракы жерден берген да үлүштөрдү. Чоборундубуз деле таппайбыз, айдоо жерибизди таппайбыз азыр. Ошондо ошол эле бойдон дагы жүрөбүз. Ушул жер үй салынгандан бери көрүнгөндө сен мына жер сеники дейт, барып ошо эми айдасаң эле эге акчат меники дейт, алдырып бересиң, отура бересиң дагы. Же жакалашасың, же мушташасың. Hiç başka ne oldu? Bir-iki жол мушташкан күндер да болду. Эркексиң сотко барбайбыз, карызданбайбыз деген жерге сен бардык. Эми баары ээси келсе бесин алат экен да. Баары ошону алды. Бул жер 55-ci контур экен. 60-ci контурдун немесе берип жибериптир бул жерди. Бул жер арасы жерди 60-ci контур ана наркы жак экен. Дегеле өкмөт өзү түзөйт буну. Сен киришпе деп коюшту. Архитектор айтты, биз сала беребиз деди. Мына сөздөр болду. Кагаз жок эле айткан үчүн салып берет. Ошондой болот да булар. Ол үчүн мисалы архитектор келип бизге да айтса болмок да мисалы үчүн. Эй, бул жерди биз силерге башка жерден беребиз, бул жерди элге берген үй салып алыптыр десе, десе болмок да ошону. Алар эми өзүнүн билгенине кылып сала бергиле. Мына биз жооп беребиз. Жер биздики деп өкмөттөн эткен, архитектор эткен жер биздики, биз бердик болду. Эч жака бара албайт деп атат экен да булар азыр ушул турса. Мына кече күнү мына ана үй салынды. Ошол үй салынды, ошол үйгө мен айттым, инем Алмаз деген бала. Ушундай деген болоңго тура турбадың десем, ака архитектор айтты, сала бер деди. Ана сол сөздөрдө анан значит олар да үстүндө дагы адам бар да значит, же ошол президенттик аппараттан бар бир адамы ишенген бирөөсү бар да жогору жактан. Коркпойт да жанагы президенттиң да мурбайына башка мурбайына деген адам бар да бул жерде. Буларга бир кагаз барбы? Мындай документ. Аларга эмне деп берип атат? Буларга акчаны госат кылган. Кызык китеби бар бул? Ооба. Ошо неме кылбай, трансформация кылбай, башка кылбай, мыйзамсыз жерге госак берип атат. Кантип эми ого трансформация болуп анан жолусун өтүп анан кызыл китеп болуш керек эле. Оларга пул берсе кыла берет экен да. Ушуну Кара Суу райондук госрегистр аксалып эле кыла береби ошону? Кылат. Пул берсең азыр башка эми кылат ал. Бул документтер турганына карабайбыз. Жүргөн жерине карабай эле жасап берип коет. Ошондой унутпайбы? Эми ошону ол органдарга болсо ога пул берип койсо өзүн жаап коет экен. Эң эле жөнөкөй карап, контурдун туура келбегенин өздөрү деле ошо жер адистери бар ошол. Госрегистр жакшы билет, архитектор жакшы билет. 55-ci контурга 60-ci контур менен кантип жер бердик деп өздөрү ойлобойбу? Ошо кызыл китеп чыгарып жүрүп аткан. Анан кайтып ошо 60-ci контур менен эми ошону көзөмөл кылган жок да, көзөмөл кылган бирган жок. Бу жерде көзөмөл кылган мамлекет жок бу жерде. Ошол эми порядокко түшүп атат. Мына даже мен өзүм менин балама чек берип ошо кызыл китеп кылбайт уже. Түшүп атат да. Менин балама чек берди ошо кызыл китеп кылды. Менин балама өзү ушул жерде өзү 55-ci контурда мен өзү отурам. 60-ci контур менен китеп кылып бериптир кызыл китеп. 62-ci контур. 62-ci контур менен китеп кылып бериптир. Ушул жерден бери Ооба. Кызыл китеби бар. Ана менин балама китеби бар азыр ошол. Отурат мен кайерге үй салам деп. Мен сала албайсың, үй алам дедим азыр. Сала албайсың, биякты биякты кашаңчы болсаң эмне кызыл китеп кылдың? Кыл да кылып атам, кылып койдум дейт. Ана көрдүңүз мына. Факт мына живой факт бар, живой. Мен өзүмдө турат. 63-чү контур деп 62-чи контур деп жасаган, фактически мо 55-ci контурга жасап берип коет. Ооба. 55-ci контурдун үстүнө 60 менен жасап берип коет. Менчик укугу тууралуу көрүп деп берип атпайбы? Ооба, 2003-жылы. Рахман ушул жерде. Негизде кимиз болсо деле бардыгыбызга берген да. Эми. Булар чечимде. Кече 17-18 жыл чыгарат. Ошодон 19-жылкы жана чечим менен чыгарып коет. 19 жыл коркунду. Чыгарат. Көрдүңбү? Аралыкта канча жыл көрдүңбү? Ошону булар өздөрү жер адистери, госрегистр актердор буларда жок бул немеси.
İstegen. İstegen. Nasıl istegen? Yürüyüp duruyor. Baş istegen şu koyup da. Bizdik istebeyik dep. Gelgen, şulardan jerini alabız. Mınday da, mına Beken Rahman, bu yerde Omono Abduray, jerini alabız. Bulardan boluşatıran adamı yok. O slabi, sen boluşpa, sen girişpe dep meni surangan. Bolğun okya misal. Ha men orada bir gudam var. Ondağı ortaga salıp alıp suran. Bu ham olsa onda jönök adam bolsa bular adam koy dese bolboy. Öger bolsaң камаласың деп мен конторга айткам. Камалат куда калса камалат болчу. О жетет. Ошо буйрат. Айтып отурса, булар адам эмеспи? Мына болгон окуя. Мынада көлүк бар. Ошону чыгырып, атайы конторга чыгырып алып, бет чыгырып, ошонун жерин алабыз. Анан балдарымы ортого салып, ол буларга болушпасын, жөн кой, ошол жерин алабыз, ошол жерге чек беребиз деп. Анан кийин архитектордон бири балдарды салып, сага 10 чек берелик, ун чупагын деп, мен ондай мыйзамсызга барбайм да. Мен өзүм дыйканчылардын бетин тебелегим келбейт. Бирөөнүн огородун тебелегим келбейт. Ондай паскаштык, ондай мыйзамсыз паскаштыкка мен барбайм. Буларга ушул акмактарга окшоп. Мына ол жерден бирөөнүн маңдайдагы бакты, мына жерде бак бар эле, алар көчөдөр баары жок болду. Могу тозуп турган жерде. Ушул жерде ээси менен сүйлөшүп, мен сага мына чек беремин, 3 чек беремин, 4 чек берем деп туруп, багыңды бизге бересиң, биз чек кылабыз деп. Ошоларга чек бериптир. Ошол берип туруп, тоже мыйзамсыз. Себеби бу жерде дыйкан чарбада да. Дыйкан чарба чечеби, же ол өзү чече береби? Салсы салбайт да, чогуу да. Дыйканчылардын немесинде чечим менен болот да. Ошол ана азыр ошо тосуп койгон азыр ошол жерде ошо бала азыр бизге даалап келе албайт атат. Мен оюндан чыктым. Мен бекер кылыпмын деп. Же бизге кошула албай, же олорго Ара жолдо калып кетти. Аларда буяк чогуу бир болуп көрсөтүлүп турат да. Ооба да. Бизде азыр дыйкан чарбанын немеси да бул объекти, чеге. Ого өкмөт айтыр, бул жерди чек кылып берсең, сеникин дагы алабыз дагы, чек кылып элге беребиз. Сага 3 чек бери, 4 чек беребиз дагы. Сен оюндан чык дептир. Сен бопту деп. Ого деле бар да. 4 чекти алды дагы, 3 чекти алды. Анан жерди өкмөткө өткөрүп берди. Азыр өкмөт кайта биз алат. Дыйкан чарбанын чечими жок, өкмөткө жер беребиз мисалы үчүн. Торгой булак дыйкан чарбасына берилген жерлерден жана айыл өкмөтү трансформацияга берген чектердин контурларын аныктоо максатында катта талдык айыл өкмөтүнө баш бактык. Бирок тилекке каршы жетекчилер иш ордунда жок болуп чыкты. Айла жок жер алисине суроолорду узаттык. Азыр мына карап тур. Могу жол экен, Тууруусун айтып берейин, мен сага мына турат карап тур. Бизге картаны Гипрозем берет. Гипрозем деген ишкана. Биз МВД менен чыгып көрүп келдик. 62 деп турат, көрүп мына. 62 деп турат. Булар ушул жерде 52 деп неме болушат. Мал жерге 3-4 үй түшкөн. Жок, могулар основнойсу могу да. Могу бакта, чынбы? Могу жол менен келдик. Булар айтып атат 62 могу жерде атат булар. Бул общий территория 62. Бул да 62 кирип атпайбы, карабайсыңбы? Көрөсүңбү? Граница на граница эмес. Моякта деген турган бакты чекке берип жүрүп атасың деп атат. Трансформация кылып беришкен да. Ошондон айна кызыл китеп чыккан да? Ооба. Трансформация болгондон кийин чекке берилгенден кызыл китеп чыгат да сөз. Сиздер ушундай айтып атасыз. Азыр могу жана акегесине ал айтып атат. Биздин жерге косуп атат 62 булар мояктан бериш керек болчу деп атат. Булар деле айткан билесиздер дооматтарын. Моякка деп атабы, могу үйлөрдүн орду. Мен азыр ошол жактан келип атам. Мен айттым да 62 каякта десем, мына могу үйдүн орду бериш керек эле. Бизге тешес жок. Биздин жерге башка жерди көрсөтүп коюп, бизге кол салып атат деп атат да. Жок, конто ошондой болсун. Архитектура, Гипрозем, Госрегистр, айыл өкмөт төртөө адашпастыр. Бунда деле Гипроземдин бүт документтер эмен илгерки архивден документтер бар. 91-жыл, 61-жылга 95 жылкы бүт документтер бар деп атат. 91-дегилер. 91-дегилер бар деп атат. Аз келсин да көрсөтүн. Ошону тактап ошол эле нерсе болуп атат да. Булар бизге койгондо болмото ошо биздин жерге. Мага биринчи келгенде МВДдан келип, даже мына жерге автоматчанага киришти да. Келип мен жаңы келген, мага баары бир да, нече мен болгон айтып берем да, туурабы? Ооба. Айтып берсем,
Барып көрүп келели дейт. Келиңсем жанагы келсеңиз бияктан мынакей картаны көрсөтүп атат. Биз азыр могу жерде бактан келдик да. Сиз могу мына үйдүн жанынан берипсиз да. Мына могу жер буга айтып атат токтом чыккан. Мына 62 үй салынып атат. 2-3 үй салынып атат. А сиз мен айтып атам, жок сиз үй жакты көрсөтпөдүңүзбү 62 депчи. Азыр. Мына силер суралган кат 19 жылы. Мына алып атат. Сиздерди суралган жерде атат. Торгой булак деп атат. Мына 62-нчи контур. Ооба. Контурга действительно 62-нчи контурга токтолуп чыккан. Мына 62-ге чыккан. ооба. Бул контур мына жерде турат. Биз Сиз ошону көрсөтүп атасызбы? Ооба. Эми биз немеден атайын запрос кылып сурап атабыз. Гипризмден. Биздин карта кайсы контурда тур десе мынаны берген. Мына 55-нчи контур мына. Бак 36-га 35. Мына токтомо. Onu giprazem aşık aşkın. Onda men Көркөтө гипризм баш. Гипризм берет атында. Ошондо кандай болот да, могу сиздин карта менен могунун айырмасы эмне болот да, түшүнүп атасызбы? Он тартылды. Бөгү. Аңгашсыз да. Аны карап турабыз. Зимовка деп турат. Ол жерде зимовка жок да. Зимовкабы? Мына зимовка, мына зимовка. Зимовка турбайбы сиздер? Бул сиздердин картада. Мына жерде турат сен. Аны гипраземден ашып аşkın. Ашык эмес. Мен бербейм да. Жок, бермесин. Просто силерди. Чын айтканда мына башына айланып бүткөн. Тескери болчу. Жок, мына сиз ошондо кай жерден ашып берип атам? Туура түшүнүрүңүзчү. Мына силердин запросто 62 деп берип атам. 62 деп берип атасыңар. Мен 63 турат немечи? Силер потокчу. Мына жерде. Мындай окончательный мына 36 гектар 55 контур турат деп атат. Ашык эмес, конкретно. Onu giprazemге барат дейсиз. Жок, токтоп тур. Сен көрүп ал, просто барганбыз. Көрдүмү? 62-нчи 6га турат деп атат. Анан ошондо биз мына бир карта түшүрүп бер дедик. Мына мен айыл өкмөтүнө таштап кеткен. Бул 62-нчи контур деп мэрге токтом чыгарып туруп, бул 55 контур мына жерде жүрөт. Азыр үй салынып аткан жерге могу жерге салынып атат да. Ошол салат. Бул жерге эмес. Ошондо ошол ката болуп атабы ушул? 62-нчи контур деп мына жерге салынды. Ал биз барганда жерде. Бу жерде үйлөр бар уже. Жок, туруп турсаңыз, значит, мына барсаңыз, мына бул жерде үй бар. Биз мына жерден чыкканда мына жерге салынды үй. Мына жерге салынды. Ооба. Ошондо булардын, то есть могу жерге салынганда, могу булардын территориясы салынып атабы, туура эле? Картада ошондой болуп атпайбы? Картада, значит, булардын территориясы салынып атат. Торгой булаттыкына. Мен кими территориясы мен билбейм. Onu giprazem анытап берет. Азыр кыргыз айттым. Ошол гипраземдин катасы деп атасыз да сиз, э? Гипраземден сурайсың да кимдин катасы? Жок, сиз болсо кечээ күнү МВД келип сурады, мага могу картаны көрсөтүп атпайсызбы? Могунун кайсы ката ошондо бул карта? Ушу гипразем берген картасы бизге. Мына жер жол айышты. Мына жер жол. Биз мына жерден чыктык да, менге 3-4 үй салынат. Мына жерге 1 үй салынган. 3-4 үй турат. Ошонун бер жагында бак турат. Ортосунда кичинекей сары жер бар, кайра бак турат. 62 деп берди бизге мынаны. Азыр ошо үйлөр турган жердиби? Ооба, мына турбай карабайт. Биягында бак, биягында турган бак бар, э? Значит, булар Сен просточу, сен Мен турусын айтам, айта мага баары да. Баары эмес, сен түшүнүп ал просто. Мен түшүнүп бүттүм буну, мен давно түшүнүп. Я түшүнө элек экенсиң. Мына 62 деп мына жерде турат. Булар фактически мына жерде жүрөт. Чөтасыңбы? 55 контурда. Оларды бекерден бекер азыр чакырып жоопко тартып аткан жери жок. Мен 62 деп турган эмне онда işte. 62 деп атат, мисалы 62. Бул мына бизде бул 91-жыл контур бу. 95-жыл реализация бизге азыр бербейт 95-ти. Мына токтом турат, мына 95-ти мен азыр барып сурасам, мага 95-ти бербейт да, 91-ти берет. 91-ти берет. Мына карактер, мына 95 мына 36 контур деп турат. 36 контур деп? 55 контур. 55 экен. 55. Ар жыл ар башка берет экен да, ошол эмне. Ал жүз эмес. Мен ашпам эмес да, мен буларга түшүнбөйм. Жок, сиз ашпам эмес, просто такта болол деп атабыз да, бияктачы. Эми айлык мен өзүмө тиешелүү жокту берип атам, балдар. Тура түшүнгүлө. Мына сен мына 62 А деп атат. 62 деп 62 деп мына берип атат. Описание мына кортунду берип атат. Мына атайын неме кортундусу. Сиз азыр мына карасаңыз, сиз өзүңүз эле түшүнүктүү адамсыз айта. 62 А деп мынаны берип атат, мынаны берип атат. Көрдүңүзбү? 62 токтоп туруңар, мен дагы сүйлөйм, сиз сүйлөп атасыз, мен дагы сүйлөйүн да. Болсо сиз сүйлөң акырына чейин, мен угуп турайын, анан кийин сүйлөшөлү. Мына 63-тү берип атат, мына мына контурду. Мына целый контурду 62 деп берип атат. Мына 62 А деп мына берип атат, теоричка көрүн, чызык көрсөтүп. Бу жерде 62 деп атат, 62 А деген жер жок да.
Onu men kaqtan bileyim, men berben de onu men. Жоқ, танисың да бір тұру, Танимын да. білесің да. 62 деп А деген жоқ екен. Мына Қайсыда жоқ жоқ? па тоқтамда. Siz buna qayerda suradi? O'sha yerda berib atdi. Мына жерде беріп жатады, мына чизіп атпайбы? Mana bari qalan yerda suradi. Tushundim. Tekshirib yo'q berdi, mana qolgan turar tushuntiradi. To'g'ri tushunasiz, to'g'ri tushunasiz. Shu sizda kelib shu bo'yicha hozir kecha so'roq berib o'tasizmi militsiyaga? Men borib ko'rib keldim, mestosidan borib. Shu to'xtamini olib ko'rdik, ko'rsak 55 ekan, bizga sotadi deb. Endi bu da o'shantda kelgan. Sotib bo'lsa ko'rgazgach, biz ele ko'raylik desek 62-kontrda ko'rgazgach, yerni turg'unlar yashab, uy salotdan bor. Kecha bizga so'roq borib keldi. Shu giprizmdan nima keldi? Mınani berdi. Bunu biz mınani atay kontr qilib chiziq qilib berib o'tadi mına debchi. Mına chiziq yer bu vaqtda hech emas da. Mo to'g'ri berilganmi, to'g'ri chizilganmi mo? Sizdan so'rayapman. To'g'ri bergan. A biroq faktiski bu yoqqa kirib ketadi. Ova. O'shalar aytsa-da. Ha. Hayrat paydo javob. Biz айтылуу атага алыска кетип, акиме камалган Кара Суу райондук администрациясына да бул иш боюнча баш багып, акимдин орун басары Улан Батыров менен баарлаштык. Бирок эч кандай анын маалыматы жок экен. Буга байланыштуу Торгой булак жеринин тарыхын айтып, чоо жайын түшүндүрүүгө аракет кылдык. Улан асылбек кичине болуп курсатты. Жакшы келип. Журналисттерибиz. Түшүндүрүңүлөрчү, кайсы эмне жер кандай. Батыр Асылбек мындай эле, жанакы карта талдагы баш булак айыл өкмөтүндөгү Торгой булак эмесин, Декан чарбасынын жеринде кирип кеткен да трансформация менен айыл өкмөтү. 6 гектар жерди трансформациялап беребиз деп анан кирип кеткен. Сиздин жериңизгеби? Биздин Декан чарбанын жерине кирген да. Сиз укугуңуз катталган беле? Ооба, бияк Декан чарбанын башчысы да. Ошону 2 жыл мергебиз алып берипти, Кантөрө Жантөрөев болчу. Азыр да алмашып кетти айыл өкмөтү. Ал кезде эле аким да башка эле да. Жайлардын акими эле ошол кезде. Бирок фактически 62 деп атпайбы? 62 ордуна азыр үйлөр бар да. Азыр мына жерде 62-чи контур. Мурда болгон. Мурда болгон экен. Мурда болгон. Жер ошол жерде азыр могулар өздөрү көрсөтүп аткан картадагы жер ve үйлөр бар да, бирок эмнегедир булардын жерине кирип туруп, булардын берип койгон да. А сиздин жериңиз мына бул жер? Биздин Декан чарба жер мына жер. Чоң Алмабак да. Мына 62-чи контур мына бу. Мына бул. Үйлөр Трансформация болду. Ооба, эң барактабыз. Анда да бул 62 деп ушуга чыгарып келип, ито буна өздөрү суранып атат. Буна сураган боюнча гипризм берип атат. Мурдагы кайрак жер деп берип атат. Кайрак жер берип туруп, фактически түзгөн мурда үйлөрдө эле 5 трансформатор курулган экен. Бул жер чын айтканда мурдагы биздин үлүш жерибиз болгон. Аны 11,5 гектар бизде үлүш барды калган. Силер багыңар бар, о деген биз унчпай эле койгон. Мындайча айтканда кыргызча. Анан кийин бул жерге токтонуп чыгарып туруп, келтир жүзүнө мынерге коюп атат. Азыр бул жерге документ чыгара башташты. Чыгарып уже берип койгон. 5-6 үй. 5-6 үйгө кызык деп белгилеп атат да. Мо токтон үйгө болуп атат да булар. Анан биз мында алдык. Гипризмди официально запрос кылдык да. Сизге түшүнтүү. Мынабы биздин бак, мынабы. 95-жылдагы контур боюнча кайсы контур кылсаңыз мына. Мына бак. Бул 55-чи контурда турат. 36га. Мына 95-жылдагы неме да? Онда бизде канча ушул эле. Анан булар биздики 55 деп атат, булар 62 чыгарып атат. Түшүндүңүз, Ооба. Эң карап туруң, мына жерде да сизге более подробный болупсун. Мына карасаңыз. Мына жер үлүш жери болгон. Ол мурда биздикин үлүш жерди берип жүргөн. Ал токто неме багы трансформация мына жерде жүрөт. Мына жердеги чыгарып туруп, булар мына келип кетет. Бирдекеде мен бир нерсени будан үстүртөн түшүнүп айта алам. Кабминден келген токтом постановление кандай жазылса, дал ошондой гана аткарылууга тийиш. Андан ылдыйындагы органдар, рай администрация, обл администрация, айыл өкмөт
Кабинден чыккан токтомду эч кандай өзгөртө албайт. Башка жерге жылдыра коюп, кеңештин сессиясы менен башка кылып. Азыр мына Кабминдин токтомунда турат 6-контурда общий площадь 20 гектар экен. 62 контур. 62. 6 гектарына трансформация келип атат. Ал жерде акт выбор участка деген түшүнүк бар. Райондун акиминин токтомунун алдында болот да. Размери болот. Могул жерден могул жерге чейин, могул жерден могул жерге чейин деп туруп, точный координация менен берет. И ошол жер гана берилет да калктуу. Эми карап. Мисалы 62А, 62Б деп деген нерсе болбойт. Кандай жазылса ошондой болот. 62 бул жер болсо, 62А бул жер болушу мүмкүн. 62Б мынол жер болушу мүмкүн. Акт выборкада 62 гада, мисалы 20 гектар болот атпайбы 62де. Ошонун 6 гектарына трансформация келип атат. Ошонун чиймеси болот. Сизде тиешелүү эмне кагаздарыңыз болсо, бардыгын бизге бериң. Ошол токтом, дыйкан чарба уюшулгандыгы, протоколдору, постановление, анан көк китеп алганбыз деп атат. Передачаны акт бар, айлык өтөн Азыр сиздин укугуңуз мисалы ошол жерде 62-контурда катталып турган болсо, сиздин каттооңуз турганда калктуу конушка элге дагы мисалы берсе болмок эмес да. Себеби трансформацияда госрегистрде описанияны жазып берет да, мына жер бош, мындай категорияда андай деп. Сизде болгон кагаздарды алып туруп, биз запрос кылып, анан бир жакшынакай кылып жазып сизге беребиз да. Бул мындай экен. Дал ушундай эле суроолор менен жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Кара Суу райондук филиалына кайрылдык. Бирок ал жактагы адистердин айтымында документтерге ылайык чектердин координаттары туура эле берилген. Карта менен. Трансформация документ даярдап 62-контур даярдаган да. Трансформацияда 62 болуптур. 62 ооба. 6 гектар жер. Анан туура келгенби баягы могу карасаңыз, буякта гипрожомдо могу үйлөрдүн үстүн берип атат да. А булар айтып атат азыр, могу мына биздин жер кирип кетип атат деп, бирок могу жерде бир бакчалар бар экен, тозулган, шабдал өстүргөнчү. Ошолордон өтүп барып туруп үйлөр түшүп атат дейт да азырчы. Анан могу туура чийилди эле депчи. Бул ката кетирип атат деп атат да. Анткени Алмабактын баягы документтеги эмеси Алмабак да. Кайрак жер эмес да, то есть значениясычы. Анан ошол тиякта болсо кайрак жер бериш керек деп атса, значит, бул Алмабактын значениясын бузуп барып берилип атат дегенде болот да. Ошо сиз түшүнүңүз. Мен айтып коеюн сизге 62-контурда 6 гектарын эмеге айдап атат трансформациягачы. Мына 62-контур көрдүңүз 20 гектар общий. Көрдүңүз а? Баары ичи. Андан кийин биз 21-жылы документ кылган ал жерге. 21-жылдан кийин уже 22-23тен анан кийин мына координат коюп баштаган. Ал биз уже документ чыгаргандан кийин координат деген нерсе жок эле ал убактачы бизде. Документ чыгып трансформация болуп кеткенден кийинки маселеде уже мына координат менен коюп койтат. Бул жагачы. Гипроземден буяка берип койтат. То есть силер чыгаргандан кийин буяка берип иштеп атат ошондо? Эми адашып координатты кийин берип атат да, биздики уже эмнерден бүтүп атпайбы? Бул мурун коюлат. Могу территориянын ичинде болуп калып атат да, чынбы? Мына эмнерде да? Селек ичинде болуп калып атат. Мына ал сизге мындай сыз көрсөтөрөйүн. Мына ал 62-контур. Мына ал полныйбы? Полный 62, мына көрдүңүзбү? 62-көктө 20 гектар деп атат. Мына көрсөңүз мына. Мына көрсөтөйүн сизге. Маяка чейин кирип атат. Ооба, мына 62 деген сөз мына полный эмнерге дейли. 62-контур деп мынаны өзү эле эмес. 62-контур 20 гектар. 20 гектар деген сөз мына караң чоңдугуну. Жок, 20 гектар. Анын ичинен трансформация кеткен 6 гектар. Трансформация 6 эле кетет. Ооба. Ошонун ичинен кетип атат деп атасызбы сиздер ошондо? Ошо 62-контур ичинен эле кетет. Ал буяка чыкпай атат. Бирок биз 21-жылы кылганда бизде мындай координат менен иштөө жок эле. Ал убактачы 21-жылы координат менен коюу деген нерсе жок эле. 22-23төн баштап уже координаттар буйрук менен приказ менен иштеп баштадык. Ошол эле бул жерде ошондо могу катаны ким гипрожом ката берип атат ошондо? Эми аны ким ката берип атканын билбедим го. Биздики ошол 6 гектар болгон жер 62-контурдун ичинде. То есть сиздер мыйзамдуу эле 6 гектарга документ ошол тиги токтом негизинде эле документ берип атабыз деп атасыңар, э? А эмеге канча эмеге бөлүнүп берилди участкага чекке депчи? Булар берилип атат да, кызыл китеп алгандар бар экен го азыркы күндө. Үй салып аткандар бар экен. Бул генплан иштелип уже берип баштадык да. Архитектурадан уже генпланды иштеп уже азыр берип атасыздар, э? Уже чыгарып берип атат да. А могу план боюнча берип атат, э? Ошол да мына уже генплан иштелип 6 гектар бөлүндү. Бул жерде канча неме болуп атат? Канча чек болуп атат, канча
Канча жер берилди? 93'tü. Азыркы күндө канчасы берилди? Азыркы күндө толуктоо киргизип коеюнбу? Бизге мына протокол ВМКга караганда бизге азыр 88 госакт даярдалып, ошо 88 госакт азыркы күндө ВМК менен органдарга кеткен да. Значит 88 даярдалган. Токтом даярдалган экен да жерге, бөлүп берүү боюнча. Госакт. Бул госакт баягы кезекте турган ошо айыл өкмөттөн жер алам деген адамдар да булар, Ону айыл өкмөт өздөрү неме кылып берет да. Бирок сиздерден 88 госакт кетип атат азыркы күндө. Ооба. Даярдалбы, Кээ бирөөнү берилип кеткендери барбы, кызыл китеп? Жок, ошо берилген ушулар. Берилген ушулар. Бирок ишти иликтеп жаткан Торгой булак дыйкан чарбасынын расмий өкүлү журналист Муктар Жаркулов айыл өкмөт тарабынан кайракы жерлерди бөлүштүрүүдө контурлардан адашып дыйкан чарбанын жерине кирип кеткенин жүйө келтирүүдө. Калк көп жайгашкан, жерге муктаж адамдар көп, жердин баасы жогору, жер сатып өнүп калган, мындайча айткандачы. Башынан эгерде айта турган болсок, айыл өкмөтү кыргыз өкмөтүнө кайрылып атат. Бизде адамдар жерге муктаждар көбөйүп кетти, ошондон жер трансформация кылып бергиле деп сурап атат да, жердин категориясы турат. 2021 жылдын 29 июнунда номер 48 токтом менен министрлер кабинети жерди трансформация кылып бөлүп берди. Трансформацияга берди, ал күчүндө, аны талашкан эч ким жок. Талашууга жатпайт ал. Эми ошондо жазылып турат. Талаш кайдан башталды? Монда айтып турат. 62 контурдан 6 гектар кайракы жер. Кайракы, ошо басма шешкенде кайракы жер турак жайга берилсин деп. Эми ал эми Торгой булакка тиешелүү болгон жер бул көрүнүп турат картада. Бул алма бак. Булар токтом чыккандан кийин келип туруп, мына өкмөттүн токтому турат, ошол токтом турат, жана жазылып турат 62 гектар. Ошо 6 гектарды жерге беребиз деп туруп, Токойдун жерин жеке турак жайга берип жиберди. Алма бактын жерин берди. Алма бактын жерин. Ошондо дыйкан чарба чырылдап кайрылып атат. Кара Суу райондук прокуратурасына. Туура эмес кылып атат, алманы кыркып атат, кесип атат, биздин берген менчик укугубуз бар, бизден эч ким сураган жок деп. А прокуратура 4-5 жолу кылмыш ишин козгоодон баш тартып атат. Эмнеге? Дагы кызыкчылык бар. Аны далилдеп бере алабыз. Себеби райондун прокурору бул токтомду бир окуп туруп 62 гектар деп атасыңар. Кайракы деп жазылып турат. Деп Гипроземди чакырып, госрегистр архитекторлорду чакырып тиешелүүдө. Могул жер деген чын эле кайракы жерби? Же алма бакпы деп сураса эле бүтө турган иш. Ал ошону сурабайт. Себеби ошолордун баардыгынын ошол жерде кызыкчылыктары бар. Ошо 6 гектардын ичинде да кызыкчылыктары бар. Себеби 6 гектар жер негизи мыйзам боюнча жер трансформация болгондон кийин андан кийин берилип башташ керек, туурабы? Трансформация болот биринчи өкмөт тарабынан. Экинчи тарабынан архитектуралык иш кагаздар иштелип чыгат, андан кийин жерлерге бөлүнөт да. А булар ага чейин адамдарга бөлүп берип, биз трансформация кылабыз. Алдын ала сатып, акчаларын алып, анан жок кылып калышканда. А келгенден кийин шанс пайда болду. Адаштырсак болот. Алма бактын ээлери, кожоюндарычы, булар билбейт кайсы контур экенин. Ошондуктан алдып койсок болот деп, жок, бул биздин жер. Биз беребиз. Мына өкмөттүн токтом турат. Мына ушуну бир барак кагазды кармап алат да. Ушуга тая берет. Ушуга тая берет. Турбай 62 гектар деп. 62 контур деп. Кайракы жер экенин эч ким көңүл бурбайт. Булар андан кийин сотко барган. Соттошот. Сотто дагы эки тараптуу болот да. Айыл өкмөт берет, дыйкан чарба берет, жүрө беришет. Бирок ошолордун баардыгында мен ойлойм, мисалга соттордагы деги эле бул кайсы контур деп чакырып сурап койсо болмок. Сот дагы сурап туруп контурду тактаган эмес. Мына бүгүнкү күндө ушу официалдуу Гипрозем деген мекемеге кат жазып биз алдык. 62 контур 6 гектар кайракы жер каерде жайгашкан? Ал эми дыйкан чарбага тиешелүү 36 гектар бак каерде жайгашкан деп бергенде берип атат. Экөө таптакыр эки башка жер. Сурап атабыз. 55 контурдагы алма бак багыты боюнча эмне деп турат? Кайракы жер деп турабы, бак деп турабы? Бак деп турат. Анда өкмөт токтомуна жазып болчу да бул жакачы. Бак 55 гектардагы 6 гектар алма бакты же болсо бакты деп жазыш керек болчу. Андай нерсе жок. Бул токтомдо айтылат. Бул жерде 10га жакын эмени көрсөтүп атат.
контурдучу анын ичинде бир гектардагы бак жок. Айыл чарба убактындагы суга жер жок, башка жок да. Кайракы жерде берүүдө. Кайрак кайда жанагы Катта талдыктын айтып түгөнгүз дастанга айланган жер ызычысы боюнча жагдайларды тактоо иретинде президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө баш бактык. Бирок Ноокаттагы табигый кырсыктын кесепетин жою менен иш алып барып жаткан өкүлчүлүктүн аппараты убакыттын тардыгына байланыштуу суроолорубузга учкай гана жооп берди. Мен эми жер боюнча бардык боюнча маалыматым бар. Бирок именно ушу боюнча мен жандайым жок экен. Мен алып туруп, анан сиз айткандай соттуу процессте болсо аны эч кимиз аралаша албайбыз. Аны жакшы билесиз. А так айыл өкмөтүнүн илгертен иштегенин мен билем. Ал көп иштеди, 1 2 3 4 созуп иштеди ал киши. Кийин ортодо тапшырды, кайра болду, туурабы? Азыр болду атат. Мурда илгери соттун чечими бар, запрет боюнча. Кошумча эскертме бар. Башка контурдагы далилденди. Жок, сиз айтканыңыз салуу эле келип атпайбы? Азырчы. Ошо действие до сих пор бирөө контроль кылып, надзор кылган эме жок. Же администрация жок, же район жок, же айыл өкмөтү билгенин болчу. Кашасы чыгат. Ондай чечилип атат, кылып атат деген жери жок. Жок, макул, мен ушул толук маалымат алайын. Эсеге маалымат берейин. Качан кетесиз бишкекке? Эртең кетебиз кайда? Мен наркын жерлерди алып туруп, бүгүн эртең алам, анан мен бул жагы сеңер берип туруп, анан эстеге жөнөтүп коет. Макулбу? Все, эми ал иштеп жүргөн жумуш да алчы. Аны билебиз. Анан кайсы процедура, кайсы процесс келди, мен ичет этип алайын аны. Эстеге турмас маалымат берип койсоң, турмас болуп калат. Катта талдык айыл өкмөтүнүн айрым кызматкерлерине карата кылмыш иши козголуптур. Ишти ИИМдин башкы төргөө кызматы тергеп жаттыр. Деги эле жалпы жагдайды билүү максатында Кара Суу райондук прокуратурасына маалымат алууга аракет кылдык. Бизди райондун прокурорунун орун басары Айбек Таштанбек уулу кабыл алды. Бирок Айбек мырза бул кызматка жакында эле дайындалгандыгына байланыштуу анын да толук кандуу маалыматы жок экен. 1 жылдан бери кылмыш козголгон, 1 жылдан бери жыйынтык жок. Мен келгениме 10 күн болду. 10 эле күн болду сиз келгениңизге. Ошол үчүн бул дело азыр ГСУ алып кеткен экен. Окуп көрөлү деп ошол жакта экен. Ата калганы боюнча мен маалыматым жок. Ошентип Катта талдык айыл өкмөттөгү жер маселесин экинчи ирет чалдырып коомчулукка ачыктап бердик. Бирок айыл өкмөттөн тарта Аким кадастр кызматы президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө чейин баш багып бул көйгөйлөр тууралуу суроолорду узаттык. Бирок алардан жаратылуу жооп ала алган жокпуз. Албетте бул өкүнүчтүү. Эгер райондун бийлиги өзүнүн карамагындагы жер көйгөйлөрүн билбей, иин кушуруп отурса, бул маселелер 100 жылда дагы чечилбейт. Чечкиндүү чаралар көрүлүшү кажет. Бекердин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарына жасаган иш сапарында бул маселени кабыргасынан койгон жок. Олуттуу көңүл бурулат деп терең ишенебиз. Саламаттаңыздар.